Жараткан Аллах табарак ва таала чогулушубузду берекелүү кылсын. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам өзүнүн бир хадисинде «Ал-му'минул кавийю» күчтүү болгон имандуу, физически жактан, акыл жактан, бардык тараптан, ден соолуктан күчтүү болгон мусулман ахаббу илаллах хайрун ва ахаббу илаллах минал му'минид даиф, күчсүз, айласыз, ден соолугуна көңүл бурбаган имандуудан көрө күчтүү болгон мусулман Аллах Таалага сүйүктүүрөөк дейт. Бирок урматтуу мусулман бир тууганым, күчтүү деген маселеде илим жактан күчтүү болуу, ден соолуктан күчтүү болуу, акыл парасат менен күчтүү болуу, бардык жактан, бир гана ден соолукта эмес. Урматтуу мусулман бир тууган, азыр бир жакшынакай роликтен кийин ата-эне маселесиге бир токтолуп, негизги темага өтөмүн. Аталардын даанышманы, акылдуу бир ата, Кур'ан-ы Каримде Лукман деген сүрө бар. Лукман ата өзүнүн баласына насаат кылып мындай дейт. Лукман алейхиссаламдын, Лукман даанышмандын насааты силерге бүгүн кулагыңарга күмүш сырга болсун. Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде Лукман алейхиссалам, Лукман даанышмандын баласына кылган осуятында мындай: «Я бунайя акимис сала». Эң биринчи насааты балам, намазыңды оку дейт. Арабча салат деген сөз намаз. Ал бенде менен Кудайдын арасында байланыш. Сени жоктон бар кылган, акыл берген, өмүр берген, рызк берген Аллах Таалага байланышың барбы? Кээ-бирлерибиз бактылуулукту байлыкта издейбиз. Миллион, миллиард акчаң болсун, бирок бактылуулукту жараткан Аллах менен байланышың болбосо, сен эң бактысыз адамсың. Кээ-бирлерибиз байлыкты мансапта издейбиз. Кайсы мансапка жетпегин, кайсы звание албагын, эгер Аллах менен болгон байланышың болбосо, сен эң бактысызсың. Кээ-бирлер бактылуулукту үйлөнгөндө ушул кызга жетсем бактылуу болом дейт, бирок үйлөнгөндө бактылуулукту таппайсың. Эгер Аллах менен байланышып, үй бүлөңдө Аллахнын шариаты менен, пайгамбар көрсөткөн жол менен жашабасаң. Бактылуулук үчүн бирөөдүн акын жейсиң, бирөөдүн акчасын аласың, бирөөдүн бирдемесин урдайсың, бирок бактылуулук, пайгамбар айтат: «Aqrabu ma yakunu al-abdu min rabbihi wa huwa sajid». Бенде Раббысыга, Аллага эң жакын болгон кезде саждада. Сенин эң ыйык болгон жериң, чекеңди Аллах Таалага коюп, «Субхана раббиял а'ла» деп тасбih айттыңбы? Тилекке каршы, урматтуу мусулман бир тууганыбыз, кээ-бирлерибиз тирүү кезибизде, денебизде алтын жаныбыз бар кезде, рухубуз бар кезде имамдын артына келип намаз окуганды билбейбиз. Тилекке каршы өлгөндө баарыбызды имамдын астына көтөрүп келет. Келгиле урматтуу мусулман бир тууган, имамдын астында табутта келбестен мурда акылың бар экен, имамдын артына келип намаз оку. Ислам динибизде бунял ислам ала хамсы, ислам дини 5 нерсенин үстүнө турат. Мусулманмын деген инсан, мен бир областта КВМ болуп калды. Ошондо акыркы белекти алуу үчүн дини бир суроо берилди. 3-4 факультеттин балдары, алардын катарында юрфактын балдары, 5 бала бизге дини суроо бериң устаз. Ошо дини суроого так жооп берсе, алар эң чоң байгени алыш керек. Дини суроо ушул эле: орозо кимге фарз деп. Десек, балдар, биринчи мусулманга фарз. Кимге фарз экен? Намаз дагы, орозо дагы, зекат да мусулманга фарз. Алхамдулилlah, туура. Экинчи, бардык мусулманга жок. Мусулманга намаз, орозо фарз болуш үчүн балагатка жетиш керек. Жаш балда, сабийлерге, кичинекей нарселерге фарз эмес. Үчүнчүсү, мусулман болуп акылы жайында болуш керек, жиндилерге фарз эмес. Ден соолугу чың болуш керек. Баары суроолорго так жооп берди эле. Анан мен айттым: "Силер орозосуңарбы?" дедим. Юрфакта окуган 5 жигит да жерди карап калды. Орозо кармабаптыр. Мусулман болуп, ден соолугу чың болуп, акылы жайында болуп, намаз окубаса, орозо тутпаса, бир гана шек бар. Балагатка жеткен мусулман акылдуу аялдар этек кири келген кезде намаз окубайт. Ана мен айттым: "Силерди" дедим,
Жинди дейін десем 0,86 толтырып университетке кіргенсіңер. Балағатқа жетелек десем университет оқисыңар. Ақылыңарда бар жайында. Құдайыма шүкір бар мұсылманның балдарысыңар. Сілердің ороза қармавағаныңарға, намаз оқығаныңарға менің бір еле күмөнім қалды дедім. 5 жігітке. Қайсы күмөн? Намаз оқығандарға ошондай шек болады. Урматты мұсылман бір туғаным. Лұқман баласына я бунайя ақимис салах. Ей балам, намазыңды оқы дейді. Мамилебізді Аллах менен байланыштыр ал. Салат деген бенде менен Құдайдың арасындағы байланыш. Бармағың ауырған кезде эле түлөө беріп Құдай дебе. Ден солығың чын кезінде ақылың жайында екен, бүгін басып жүресің бі, имамдың артына кел. Кейбірлеріміз тілекке қарсы Жұмабек. Азыр біреуге фальшивый бір 1000 рубль берсем пайдасы бар бы? Фальшивый дейсің, а? Кейбір мұсылмандарда ошондай фальшивый болып қойған да. 100 о қанша? 364 күн бі? 65 күн, 64 күн. Намаз оқып да айт намазға келеді 65-ші күні. Айт намазға. Кейбірлер 34 намазды қаза қылып бір жұмабектер келеді, айтбектер келеді. Келгіле урматты мұсылман бір туған. Намазыңызға Аллах менен болған байланышыңызды оңдойлы. Қачан жаратқан Аллах Таала менен болған байланышыңыз оңолса, анан біздің үй бүлөбүздө бактылуулук башкалар башталат. Ас-салату имадид-дин. Намаз диндин түркүгү. Ким намазын окуса ал өзүнүн динин бекемдептир, Аллах менен болгон мамилесин. Андан кийин ва'мур бил ма'руф ванха анил мункар. Балдарга болгон насият, экинчи Лукман айтат, балам намаз окугандан кийин эмне кыласың? Ва'мур бил ма'руф, жакшылыкка чакыр, ванха анил мункар, жамандыктан тый. Кайдыгер болбо. Муфти Hazret азыр bir хадиске токтолду. Кимиңер туура эмес ишти көрсөңөр дейт. Колуңар менен токтот дегенде молдагелер токтот, МВД, СМБ токтосун деген жок. Сен атуулдарың кимиң bir туура эмес ишти көрүп атасың, барып токтот. Bir тууганым, адал эмгек менен тапкан акчаң менен арак ичпегин, зына кылбагын, бирөөдүн буюмун албагын, колуң менен токтот. Колуң менен токтолбосо тилиң менен айткын. Бул жакшылыкка алып барбайт, жакшылыкка буйрубайт. Тилиң менен айта албасаң, келип жүрөгүңдө кайгырып, ушу менин мекендешим, жердешим, айта албадым, токтото албадым деп кайгырып, Кудайым ушуга ийгилик бергин, ушул жаман жолдо тоскун деп чыдабай тынчың кетсе, сенде күчсүз болгон иманың бар экен. Иманы жок, моя хата с края деп үн чыкпай жата берет. Эмне болсо болсун деп. Кыпында иманың болсо, ошо бирөөдүн жамандыгын көргөн кезде, "Мо карындашымды мен жаман жолдо тоса албай калдым. Кудайым, өзүң ийгилик бергин" деп. Ва'мур бил ма'руф ванха анил мункар. Урматтуу мусулман бир тууганым, кайдыгер болбосун, намаз окугандан кийин жакшылыкка чакырып, жамандыктан тыюучулар болгон. Wasbir ala ma asabak. Başına жеткен кыйынчылыктарга сабыр кыл. Inna zalika min azmil umur. İşlerden ertүү insandардын эң эмеси сабырдуулук болуусу. Wala tusa'ir khaddaka lin-nas. Лукман баласы айтат, жүзүңдү бирөөгө көтөрүп текебирленбе. Сен не высший сорттонсуңбу? Башкалар үчүнчү сортпу? Сен дагы ошо ата эненин уругудан болгонсуң. Колуң тийсе жийиркене турган суудан пайда болгонсуң. Өзүңчө колтуңга бүчөк чыккандай мындай көтөрбөй эле кой. Адамдарга боюн көтөрбө, текебир болбо. Вата тусаир хаддака лин-нас. Балам, жүзүңдү мой көтөрбөгүн. Бирөөгө текебирлик кылбан. Вала тамши фил арди мараха. Жерди жарып кое тургандай болуп басбагын. Эл катары бол. Вала тамши фил арди мараха. Жерде мактанып, кийимиңе, машинеңе, фигураңа мактанба. Inna Allah la yuhibbu kulla muhtalin fakhur. Allah bardык tekebir, boy көтөргөндөрдү сүйбөй. Allah'a жагынам десең, эл катары болгон. Ya mudda'iyal kibra i'jaban bi suratihi. Өзүнүн сүрөтүнө, фигурасына, келбетине марканып tekebirlenген зат. Unzur ila khalaka. Туалетиңе, кажетканага карагын. Fa inna an-nadda tasribu. Sen çıdabağan, sasıgan nerse, oşonu sen kötörüp жүрөsүn. Law fakkara an-nasu ma fi butunihim. Adamlar mo aşkazanda kötörüp жүргөн нерсеңерге bir oy жүгүрт келеди. Oşol эмне экени ким көтөрүп жүргөнүн ой жүгүртсөң, анын карысы да, жашы дагы эч текебир болбойт эле.
Абай Құнанбаев қазақтың ақыны мындай деген екен: адам баласы боқ көтерген боқтың қауы. Өліп қалсаң сасыйсын боқтың дағы. Анам мен сенден қиынмын деп бой көтеріп, алдағы сенің ақылсыздық аламаты дейді. Урматты мұсылман бір туған, мен қиын болып оғын, өліп қалсаң 3 күннен кейін 50 жыл бір балышқа баш қойған аялыңда жаныңа келіштен жиркеніп қалады. Ошондықтан урматты мұсылман бір туған, біз ошоны билели. Мо клапыңды ким жауып атат? Тамақты жейсін, клапын жауылып, Құдайыма шүгір, içindегі жыт бер жаққа келбей. Егер ошол жыт бер жаққа шығып кетсе, өзің чыдабайсың, өзің буынып қоясың. Бирок Алланың құдіреті менен, Аллах Таала ошондой берди, жаратканды унутпагын. Мен айтайын деген маселе bir жолу унижат этүү максат эмес. Биз ким экенибизди ойлойлу. Tekebirlik кейде өзүңнүн досуңа, классташыңа, кесиптешиңе, бирок Аллах Таалага tekebirlik кылба. Аллах Тааланын астына келип сажда кылгын. Вала тамши фил арди мараха, жерде вақсид фи машика, орто жүргүн. Вағдуд мин саутика, үнүңдү да көп көтөрө бербе. Инна анкара ласвати ла саутил хамир. Луқман баласы айтат: эң Кудайга жагымсыз үн эшектин үнү дейт. Эшектин үнү жагымсыз дегени кейде пайдасыз эле кыйкыра бербе. Кафелерде отуруп алып, таксиде отуруп алып, общественный месталарда отуруп алып кыйкыра бербе. Эшектин үнү кимге жагат? Илгери мурда бизде балким ким катты кыйкырса ошолор блатной шеф эле да. Кыйын экен деп. Бул маданияттан эмес, бул динден эмес. Керексиз болбогон сөздөргө үнүңдү көтөрө бербе. Ушул жерде сөз келгенде сөздүн айтпасаң сөздүн атасы өлөт дейт. Урматтуу мусулман бир тууганым. О жигиттер, көңүл буруп турлар. Күндөрдүн биринде биздин баткендиктер кодик дейт, эшектин баласын. Не дейт экен? Силер да ошондой дейсиңерби? Кодик. Эшектин баласы кодик 2 күн, 3 күн жем жебей кыйналып калыптыр. Атасы келип, балам сага эмне болду? Ооруп атасыңбы? Эмне үчүн жемиңди жебейсиң? Эмне үчүн чычаңда ойнобойсуң гыдыңдап? Эмне болду сага десе? Башын чайкап. Балам эмне болду? Ушул адамдарда дейт экен. Балам адамдарга эмне болду десе? Ата, чынында биз ушундайбызбы? Адамдардын балдары эң жаман иш кылып койсо, бир нерсеге баш иштесе, бир нерсени бузуп койсо, аталары эшекте урушат. Неужели биз ушундайбызбы? Мен ошого кайгырып атам десе, анан атасы баласын көңүлүн көтөрөйүн деп турдагын, кулагын эки жака чабып анан, балам, сен кайда көрдүң эле? Бир эшек, күчтүү эшек, күчсүздүн акын жегенин көргөнсүңбү? Bir eşek, ekinci eşektin mülkün, cemin urdap jegенini көргөнсүңбү? Bir eşek, ekinci eşektin kanın tökkөнү көргөнсүңбү? Bir eşek, ekinci eşekti gıybat kılганını көргөнсүңбү? Жок, көрдүңбү? Адам баласы өзү ошого окшойн иштерди кылып алып, бизге төңкөй берет, өзүнүн бой. Бирок инсанды Аллах табарак ва таала өздөрүнүн адам баласын эмнеге жаратканын унутуп койгон. Адам баласını Allah Teala وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ Adam balasını men ibadat üçün jarattık deydi. Kudayga kulçuluk kılı üçün jarattık deydi. Kudayga kulçuluk kılığını unutup koygon. Allah içpe degen nerseni içet, Allah jebe degen nersesini jeyt, içpe degen nerseni içip algandan keyin eşektey bolup bирөөдүн akın jeyt, başka kılat. Anan ayıptır, balam alarga kaygırba. Sen eşektik menен sыймыктангын. Biz Kojoyundun buyruğunu atkarabız, жүгүнү көтөрөбүz, бергенini жейбиz, койгонуна разы болобуз, жат деген жерде жатабыз, коросунда башкада. Көрдүңбү? Биздин кандай жакшы сыпаттарыбыз бар деп. Кайсы эшектин гыйбат кылганын көрдүң? Кайсы эшектин уурлук кылганын көрдүң? Кайсы эшектин улутка бөлгөнүн көрдүң? Кайсы эшектин урууларга бөлгөнүн көрдүң? Кайсы эшектин трайбалисini көрдүң дейт. Бизде андай сыпаттар жок дейт. Урматтуу мусулман бир туган, балким бул мисал. Кээ-бир адамдар сөз ээсин табар. Ахмад Шауқи деген арабтардын бир шайыры мындай дептир: Ахлагы бийик турат ар бир элдин. Сыймыктансак биз кыргыздар, бир өзбөктөр, биз татарлар деп сыймыктана турган болсок, ахлагы бийик турат ар бир элдин, ахлаксыз адам бузат эли жерин, кайсы элден адеп ахлак тайып кетсе, бул элди жоголду деп санай берген дейт. Эмне өзү менен бийик экенбиз?
Uruğuz menen emez. Keçe de ayaldardın maselesi emez. Urmatı musulman bir tuğan, men Kırgız jigiti bolup törölүүдü men tandagan jokmун. Allah Taala Kırgız atadan, Kırgız eneden meni dünyaya keltirdi. Mo jerde Muhammad Yakup özbek bolup törölүүsүн al tandagan jok. Allah Taala özbek ulutulan kılıp yarattı. Bir Tatar, bir tuğanız Tatar bolup tandagan jok. Sen ulutuң menen, uruğuң menen birөөдөн üstөмдүк kılıp birөөdü kemsintip maktanba. Ova ulutuңuz men sыймыктанın. Бирок birөөdü kemsintpegin. Sen maktana turgan bolsoң, senin bir maktana turgan nerseң бар, senin adep ahlakın. Adep ahlakыңды özüң jaratasın. Başkadan köre senin ulu durmat kılasınbı? Kiçiğidi zat kılasınbı? Birөөdün akın jebeysinbi? Birөөdü gıybat kılbaysınbı? Sen ulutuң menen, uruğuң menen emес, emne menen adep ahlakың menen maktangın. Kayra köz kulağыңarga tüyüp algıla. Urmatlı musulman bir tuğan, ahlakı biyik turat her bir eldin, ahlaksız adam buzat eli jerin. O Kırgızlar anday, musulmanlar mınday degen elge söz tiygizbegin. Kaysı elden adep ahlak tayıp ketse, bul eldi kartadan elin arasından jogoldu dep sanay bergin. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem emne üçün adep ahlaka toktulum. Urmatlı musulman bir tuğanım. Peygamber ise innema bu'istu li utammima makarimul ahlak. Peygamber aytadi, men peygamber bolup jönötüldüm ya Rasul, emne üçün? Li utammima makarimul ahlak, keremetli adep ahlakты tollukta üçün deydi. Nırava adep ahlakты tolluk. Peygamber ümmetine emneni üretken keltir? Adep ahlakты. Senin dinçildigin, kebirler qarab, o mo sellesi uzun eken, dinçil eken debegin. Kebirin sakalı uzun, o maşallah dinçil eken debegin. Senin birөөдөн dinçildigin, imandın artıktığı, senin adep ahlakın, nıravaң başkadan aşık mı? Senin dinin oşonça aşık. Senin takvaң neken? Adep ahlakına karata, kimdin birөөдөн adep ahlakı biyik bolsa, oşol adamdın dini dağı başkalardan biyigirek bolot imanı. Hurmatlı musulman bir tuğanım. Peygamber aleyhisselam'da Allah Teala maktagan kezde, ey Muhammed sen Arapsın, ey Muhammed sen Kurayşsın de uruğu menen maktagan emez. Ey sen Mekkeliksin, sen Callavatıksın, sen Batkendiksin, sen Narındıksın. Yok. Allah Teala peygamberdi maktaganda ve inneke la ala hulukin azim. Kur'an'da aytadi. Ey Muhammed sen en jogoru adep ahlak eğisisin deydi. Peygamberдің ömür yoldaşına Ayşe nevizden kelip suraptır. Peygamberдің münözü kanday dep. Ayşe neviz aytadi, kana hulukuhul Kur'an. Peygamberдің adep ahlakı Kur'an ele. Kur'an'dın buyruğunu atkarat, Kur'an tılığı tıygan nerseden tıyılat. Emne üçün ayaldan suradı. Hurmatlı musulman bir tuğanım. Sen biröөгө şeftin aldında jakşı bolup görünüşüң mümkün. Начальниктин алдында жакшы болуп көрүнүсүң, досторуңдун алдында жакшы маданияттуу болуп көрүшүң мүмкүн. Чочун беген аялдарына маданияттуу болуп, столун тартып, жакшы отурууң мүмкүн. Сенин ким экениңди, сенин жытың кандай, кийинишиң кандай, жатышың кандай, эң жакын билген аялың болот. Сени ким жакшы билет экен? Ошондуктан урматтуумуз пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям хайрукум ли ахлихи ва ана хайрукум ли ахли дейт. Пайгамбар силердин араңарда эң жакшыларыңар дейт. Я Расул, кимдер? Силердин эң жакшылары өзүнүн аялына жакшы мамиледе болгондор дейт. Башка менен жакшы мамиледе болуу, начальник менен, достор менен, башка менен бул бизнес. Бирок сенин ким экениңди үйдөгү аялың билет. Кандай мамиледесин? Ошондуктан урматтуу мусулман bir туган, балким сен биринчи катарга келип намаз окууң мүмкүн. Балким сен машалла ар дүйшөмбү, пайшембе орозо кармооң мүмкүн. Балким сен узун көйнөк кийүүң мүмкүн. Бирок сен аялыңа зулум кылсаң, аялыңа кол көтөрсөң, балдарыңдын энеси болгон аялыңды капа кылып көзүң көгөртсөң, сенин иманыңда кемчилиги бар. Takvаңда кемчилиги бар, диниңде кемчилиги бар. Пайгамбар эмне дейт? Силердин эң жакшыларыңар биринчи мечитке келгендер деген жок. Силердин эң жакшыларыңар биринчи кайрымдуулук кылган деген жок. Силердин эң жакшыларыңар өзүнүн аялдарына жакшы мамиледе болгон. Hazreti Umar ошондо эржигит болгон. Hazreti Umar айбаттуу болгон. Hazreti Umar Мадинанын бир көчөсүнө түшсө, жин шайтандар башка көчөгө качып кетет экен. Ушундай башкаларды Hazreti Umar сүйлөгөндө сөзүн угузган, урганда жыгыта чапкан мушрик кафырларды. Бирок Hazreti Umar бир күн бирөөсү аялы кыйкырып бериптир күйөөсүнө. Аялы менен күйөөсү айтышканда, күйөөсү айтты: "Эй, кыйкырып бербе. Имандуулардын падышасы
Амирул Мумин Hazreti Umarga арызданып коем десе, Умарыңнан башка айтпайсыңбы дептир. Аял ачуу келген да. Жанагы аялдан капа болгон аксакал чуркап келип Hazreti Умардын эшигин такылдатса, Hazreti Умардын аял Умарга кыйкырып атыптыр. Айтат, мен кимге арызданып келдим дейт. Мен арызданып келген Умардын аялы дейт. Менин аялымдан жаман катуураак кыйкырып атыптыр. Менин аялым мунун алдында шоколад го дейт. Тарынып кайра жөнөсө, Hazreti Умар аялы басылгандан кийин сыртка чыгыптыр. О, кайда барасың? Кел. Эмне жумуш менен келди? Кой дейт. Мен келбейсиңби менби? Келгенден кийин. Анан жанына келип, эмне болду десе, Амирул Муминин падыша, сизге арызданганы келдим эле аялым кыйкырган үчүн. Келсем, сиздин аялыңыз менин аялымдан өтө андан да бетер кыйкырып атыптыр дейт. Hazreti Umar айтат, мага кыйкырып жаткан аял дейт. Менин нанымды пиширган навайчы болот дейт. Мага кыйкырып жаткан аял менин тамагымды пиширган ашпозум болот дейт. Мага кыйкырып жаткан аял менин кийимди тазалап жууган үтүктөгөн кызматкер болот дейт. Мага кыйкырган аял менин үйүмдү жыйнаган кызматчы болот дейт. Мага кыйкырып жаткан аял менин балдарымды тарбия кылган тарбиячы воспитательница болот дейт. Мага кыйкырган аял деп аялдын көп кызматын айткандан кийин, ошондуктан кээде аял кыйкырганда үн чыкпай угуп коем дейт. Кийин бир сөз айтат, ушул сөз. Ма акрамахунна илля карим ва ма аханахунна илля лаим. Аялды сыйлуу кадыр бартуу адам сыйлайт. Эгер сыйлуусунбу, кадыр бартуусунбу, аял сыйлайсың. Ва ма аханахунна илля лаим. Баткенче эң пас адам деген сөз. Эң төмөн арзыбаган жаман адам аялды коркулат. Урматтуу мусулман бир тууганым. Аял ким? Кебирлер кыйын болуп 18ге киргенден 24-те кичине чөнтөк акча чыгып калса, бутуна учкачтырып отуруп сигарет чегип алып, аялдын акылы кем дейт. Ошо акылы кем аял сени эмизди. Ошо акылы кем аял 9 ай курсагында көтөрдү. Ошол сен акылы кем деген аял сени өмүр бою жүрөгүндө көтөрүп жүрөт. Динибизде эң негизги маселе эме экен? Адеп, ахлак. Аллах Таала пайгамбарды сен эң жогорку адеп, ахлак ээсисин деген пайгамбар бейиш мечитте деген жок. Бейиш умрада деген жок. Бейиш энелердин таманасында деди. Кайда экен? Ата энеси бар эң бактылуу инсандар кызматын кылгыла. Адеп ахлакка токтолгон дагы бир себеп пайгамбар айтат: "Акмалун насу иманан." Эң иманы толук болгон адам дейт. Ким я Расулаллах? Иманы эң бекем толук болгон адам көп умрага барганбы? Көп ажыга барганбы? Көп зекет бергенби? Жолоңдогонбу? Мечит салганбы? Я Расулаллах ким? Пайгамбар айтат: "Акмалун нас иманан ахсанухум ахлакан." Иманы эң бекем толук болгон адам кимдин адеп ахлакы толук эң жакшы болсо дейт. Өзүңдөн сура, сен адеп ахлакың кандай? Сен үйгө келгенде балдарың сүйүнөбү? О, папам келди, атам келди деп. Мойнуң асылып эркелейби? Же сен келгенде спальниге жашынып кеткенде, о, атам кетти деп кубанабы? Сен үйгө келгенде өмүр жолдошуң кубанабы? Урматтуу мусулман бир тууган, пайгамбар айтат: "Иманы эң толук адам, адеп ахлакы эң жакшы адам" дейт. Урматтуу мусулман бир тууганым, адеп ахлакка толгон пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям: "Ма мин шейин асқал фи мизанил абди йаумал қияма мин хуснул хулқ." Кыяматта бенденин сооп таразасына коюла турган эң оор сооп иш дейт. Умра жок, хаж жок, садака жок, зекет жок. Эмне я Расул? Кыяматта сооп таразыңа коюла турган эң улуу сооп хуснул хулқ, жакшы адеп ахлак дейт. Жакшы мүнөз дейт. Урматтуу мусулман бир тууганым, пайгамбар алейхисалам көңүл бурла. Азыр Абдушүкүрдүн сөзү деместен пайгамбардын кайрылуусу деп элестеткиле пайгамбар мына дейт: "Ала ухбирукум би ахаббикум иlayya ва акрабукум минни majlisan yawmal qiyamah." О үммөтүм, кыяматта мага эң сүйүктүү үммөтүм, кыяматта мага эң жакының ким экенин айтайынбы дейт. Бул пайгамбардын сөзү. Пайгамбар айтат: "Кыяматта мага эң жакының, мага эң сүйүктүүң ким экенин айтайынбы?" дейт. "Ахасинукум ахлакан." Кимиңердин адеп ахлакыңар, мүнөзүңөр эң жакшыларыңар, кыяматта мага эң жакыныңар дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям сурады: "Я Расулаллах,
Aksar ma yudkhilun nasal janna. Adamdardın beyişke en köp kirүүsüne sebep bola turan kaysi amal var dedi. Adamdardın beyişke kirүүsüne en köp sebep bolgan amal kaysi dedi Peygamber. Takvallah, Kudaydan kork, kameradan emes. MVD SMB'den emes. Bir işte cesana Kudaydan korkun. Bireudun buyumunu alam dep. Hurmatlı Müslüman, ben söz kelgende aytıp koyun. Krasny jandı bu zakon, Kızıl çırak jangan kezde karabastan ötüp barıp bireudi urup koysan bul kastan ataylap öldürgönde günökör bolasın. Kede kırsık bolat al. Kırsık al başka mesele. Zakondu sıylaşыбыз керек. Hurmatlı Müslüman bir tuğanım, takvallah, Kudaydan kork, kameradan korku, başkadan emes. İnternetke çıkıp ketpeyin, uyat bolup kalbayın emes, Allah Taala'dan kork. Alam ya'lem bi ennallaha yara. Allah seni körüp turganını bilbeysin mi? Kameranı udalit etse olat, öçürüp koysa olat. Bırak Allah Taala'nın emesine sen öçür albaysın. Anan kutul albaysın. Birinci beyişke kiri üçün takva, Kudaydan korku eken, ikincisi husnul huluk, jakşı mamile eken. Hurmatlı Müslüman bir tuğanım, dağı bir hadis. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem elestetken, azır menin orunda peygamber bolup silerge aytsa da, ana zaimun ey ümmetim, Kırgızstanlıklar, men silerge kepildik berem, garantiya berem dese peygamber. Beyiştin kire verişten bir üydü. Kim tartış talaştı toktotsa, çındık sen tarafta bolup durup dele, men kıyımın uşunu jеңip alam de spor kılgandı, aranı mamileni buzup koyudan saktanıp, birөө menen tartış talaştı spordu taştagan adamga deyt peygamber. Beyiştin kire verişten bir üy kepildik berem deyt. Bundan keyin kelgile, talaşpaylı, tartışpaylı. Sen jallavattыksın, sen talastıksın, sen çüylüksün, bölünbe. Bölüngöndü böğrü jeyt. İnnemel mu'minuna ihva. Elbette imanlılar bir tuğanbız. Rabbimiz bir, peygamberimiz bir, dinimiz bir, tilimiz bir, iştegen jerimiz bir, algan demimiz bir, içken suumuz bir, bizni biriktire turan, tolturan nerse, arzı bakan nersege bölünbögülü. Hurmatlı Müslüman bir tuğan. Intımak bar jerde bereke var. Bul jerge kelip alıp hurmatlı ulut-ulutga bölünbögülü, urularga bölünbögülü. Owan biz talastık koomu, batkendikler, başkalar. Al birөөdü kemsintүү üçün de emes. Bölünүү en jaman nerse. Ümmetті bölө turgan nerse. Kelgile, bul jerde jaşagandan keyin sen özböksün, sen tajiksin, sen tatarsın, sen orussun. Yok. Kullukum li Adam ve Adam. Bardığımız adam atanın baldarımız. Adam ata topraktan. Enemiz bir, hava ene. Atabız adam ata. Oşoňuktan hurmatly Müslüman bir tuğan, bölünүүдөн alыс bolol. Ekinci, peygamber aytat, beyiştin sentriden deyt. Elestetkin, Sahalinin sentrden sağa bir kvartirana bişat etem de mer aytsa işenesin. Bunu peygamber aytat. Beyiştin ortasından bir üyge kepildik berem kimge yarat? Men tarakel kezibe velev mazihan. Kim kalp aytkanın, jalgan aytkanın tamaşa iretilde de aytpasa deydi. Tamaşa iretinde olsa da jalgan aytpagan adamga ne olur eken? Kim kepildik berem? Ne kepildik? Uktap atasыңар mı? Kaydan? Kaysi yerine? Beyiştin ortasından dey peygamber. Tileke karşı bugün arabızda balkim bardır kebirler jalgan tappay kalgan kezde çındıkты süyleydi. Uşunday afriz. Birөөdün akın jeş üçün. Sen işe ornatıp koyam, sen dokumentingini tuturlap berem, sen antı berem, untı berem. Jalgan tappay kalgan kezde çındıkты süylөгөндөр var. Peygamber Aleyhisselam aytat, musulman korkak bolabı? Musulman korkak bolat. Musulman jadniy bolabı? Jadniy bolat. Musulman kalp aytabı dese, Peygamber jok deydi. Musulman kalp aytpayt deydi. Hurmatly musulman bir tuğan, kalp aytуу degen söz, kede özüň balanga birөө palançı üydö dese, меня нету дома deysin. Balanga jalgan aytууdu үйrөtүp atasın. Moğunu kel, moğun berem desin, kelgende bermedi, kalp aytıp atasın. Hurmatly musulman bir tuğan, kalp aytkandı, jalgandı taştaylı. Surov, Allah'ını süýöbüz mü? Peygamber'i süýöbüz mü? Süýgönünü aytkanını atkarbasa, süýgönünün süýgön nersesini jasabasa, süýgön jönünde köp ukkusu kelmese, anın süýgönü jalgan. Allah'ını süýöm dep buyrugunu atkarbasaň, Peygamberdi süýöm dep körsetken joluna barbasaň, bir jolu cuma namazga barıp koyup, jahit namazga barıp Kudaydy süýömne jalgan anda. Sen süýbeysin. Ve fi a'lal cennet ana za'imun fi a'lal cennet.
Бейіштің ең жоғарысынан кепілдік берем дейді. Пайғамбардың өзіне қоштап алады екен. Кімге? Кеде мақтанасын, мен мер жашаған улицада жашаймын дейді. Мен Рублевкада жашаймын дейді. Мен Сарский селода жашаймын, палан депутат дейді. Қияматта пайғамбарға қошыңар болып келе ме? Пайғамбар айтсам айтады, қияматта бейіштің ең жоғары даражасынан бір үйді кепілдік берем. Кімге яры? Мән хассана хулуқа, кім өзінің адеп ақылақын оңдоса дейді. Не оңдоса? Оңдайыз бұ? Кебірлі айтады, менің характерім ұшындай дейді. Сенің характерің ошондай болып, сенің бардық мүнөзіңді көтеріп кечире тұрған бар адам сенің ең емес. Түсінікті? Түсіндіре алдың ба? Менің характерім мүнөзім ушундай дейсің. Сенің мүнөзіңді апаң көтереді. Сенің мүнөзіңді енең көтереді. Башқа адамдар сенің апаң емес. Мүнөзіңді оңдо. Оңдоса болобу, болбойбу? Урматтуу мусулман бир туган, сабыр кылуу менен, илим окуу үйрөнүү менен болот. Сабырдуулукта сабыр менен адеп ахлакты үйрөнсөк болот. Болот экен? Иншалла адеп ахлакыбызды оңдойбуз. Могу жерде улууду урмат кылабыз. Бабушка чыктыбы, тирел орун бер. Ушул азыр жакшы сөз айт. Кудук суу ичкен жерге түкүрбө. Россияда акча таап атасыңбы? Жакшыбы? Таксовать этип жакшыбы? Значит, Россиянын законун сыйла, үрп адатын сыйла. Жакпайбы? К себе домой. Бетте сыйлаш керек, урматтуу мусулмандар. Улууну урмат кылгын, кичүүнү иззат кылгын. Анан булар болбойт, булар андай деби. Жакпаса өзүң жака бардагын секейин Баткенге, Атбашыга барып тирикчилик кыла берген. Дагы бир маселеге токтолом, урматтуу мусулман бир туган, адеп ахлак жетишерлүү айттым окшойт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бир күн мындай турат. Манил муфлис. Пайгамбар сахабаларга айтат, жашоодон банкрот болгон ким дейт. Банкрот болгон ким? Соодасы болбой калган. Сахабалар айтат, муфлис банкрот дейт, ман ла дирхама ва ла динара ва ла мата'а. Я Расулаллах, банкрот дейт, биздин арабызда кимдин динары? Ал кезде динар болгон. Динарды рубль деп койгула. Же болсо доллар дегиле, евро дегиле. Ва ла дирхама лаху. Анын сому да болбогон. Динар өзү алтындан болот, дирхам күмүштөн болот. Жана материалы болбогон, соодан алып келдиң, соодаң болбоду, рубль жоготтуң, товарды жок кылдың, ошол банкрот дегенде пайгамбар айтат, жок дейт. Менин үммөтүмдүн, мусулмандардын банкроту дейт. Кыяматта келгенде ажыга барган, умрага барган, 5 вак намаз окуган, зекетин берген, садакасын кылган, орозону кармаган, но однако бирок кыяматта келгенде мунусуну гыйбат кылып койгон, моосуну ушактап койгон, моонун акын жеген, муну тараздан алдаган, моонун аманатына кыянат кылган, таксиде калып кеткен нерсени бербей койгон. Бирөөнүн телефонун алып, симкасына ыргытып берген. Бирок урматтуу мусулман, кыяматта келгенде моонду тилдедиң беле, намазыңды сөккөнгө берет. Моонун канын төктүң беле, зекетиңди берет. Моон эме кылдың беле, хажыңды берет. Моону гыйбат кылдың беле, аны берет. Эчтеме болбой банкрот болгонуңда, сен ушундай адеп ахлакың жаман болгондон, сен жамандык кылбаган адам жок да. Ошол кезде башка адамдардын күнөөсү сен үстүңө жүктөп туруп, дозокко таштайт. Пайгамбар айтат, менин үммөтүм банкрот ушул дейт. Урматтуу мусулман бир туган. Кээ бирлерибиз намаз окуйбуз бирөөлөр үчүн. Өзүң үчүн эмес, эмне үчүн? Намаз окуп, чыгып алып туруп, мешіттен чыгыш менен ушакты баштайсың, гыйбатты баштайсың, намазыңды ошо гыйбат кылган адамга берет. Ушак айткан, кээ бирлер ороза кармайт башкалар үчүн. 30 күн ороза кармады дагы, ооз ачкан күнү дагы мени баштады да. Элди бөлүп, давай, Баткенский, ой, Чуйский, ой, Талаский. Сен орозоңдон пайда болбой калдың да. Бирөө үчүн ороза кармаба, бирөө үчүн намаз окубаган. Урматтуу мусулман бир тууганым, банкрот түшүндүк, Бүгүн көптөгөн мусулмандар сойуп иш кылат, машалла, көчөт отургузат, кайрымдуулук кылат, ооруларга жардам берет. Кайрымдуулук өтө көп иш кылат, бирок илгери мен кичинекей кезимде 40 жаштан жогорулар кол көтөргүлөчү. Андан эмеле могу аксакалдар билет да. Аталарыбыз базардан келгенде мурда сетка болот эле. Сеткаларга кичирээк картошка сасак түшүп калат, кичирээк помидор болсо түшүп калат. Бүгүн көптөгөн адамдар соону тешик сеткага салып алат. Сооп кылат да үйгө келгенге чейин сетка боп-бош болуп калат. Ал эмне деген, урматтуу мусулман бир туган, кээде
апасының бұтын өп, апасыға бір нәрсе қылса, соцсетке қояды да. Сен апаңды сыйлағың соцсетке не қоясың? Bir жетімге барып bir жардам береді, бергені bir сумка алып берді, же шым алып берді, соцсетке қояды да. Biz моондай кылып атабыз. Сен ким үчүн кылып атасың? Ким үчүн? Кылган сооп ишибиз ким үчүн? Алла билсе болду. Анда бендеге мактап не кылабыз? Сеткага кой деген кээде сооп иштерибизди, урматтуу мусулман бир тууган, аткарып тешик сеткага салчулардан болбойлу. Бир туугандарым, Аллах Таала кереметтүү Кур'ан-ы Кариминде وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا дагы бир маселе, башка маселеге өттүм. Зынага жакындабагыла. Аллах Таала зына кылбагыла деген жок. Зынага жакында барбагыла. Зина деген сөз никесиз өзүңдүн кумарыңды арам жол менен кандыруу. Никесиз башка чочун баткенче беген аял менен жатууду айтат. وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا зынага жакындабагыла. Эмне үчүн? إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا. Ал бузукулук жана эң жаман жол. Az-zina yurisul faqr. Zina кембагалдыктап келет. Зина кылган адам жет атасы көрбөгөн ооруларга чалыгат. Зина деген нерсе динибиздеги эң жаман нерсе. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салlam хадисти көңүл бургула. La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Никесиз бирөө менен жаткан аялады, жаткан адам, зына кылган кезде иманы болбойт. Ошол арам ишке барган үчүн зынасы булут сыяктуу көкөлөп чыгып кетет. Эгер ошол кезде өлүп калса, имансыз өлөт. Ага жаназа окулбайт. Мусулмандардын мүрзөсүнө коюлбайт. Зынадан кийин la yashrabul khamra hina yashrabuhu wa huwa mu'min. Аракты ичкен адам ичкен кезде иманы болбойт. Аллах ичпе деген арамды ичип атасыңбы, иман ажырап чыгат. La yasriqu sariqu hina yasriqu wa huwa mu'min. Уру, вор. Бирөөдүн малын, акчасын, соткасын бирдемен урдап жаткан кезде анын иманы болбойт. Иманы болсо ошону кылбайт эле. Иман булут сыяктуу ажырап турат. Өлүп калса имансыз өлүп калат. Зинага токтолот. Урматтуу мусулман бир тууган, зинадан алыс болгон. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салlam иза зана ражул, bir erkek же bir ayal zina kılgan кезде sen kiyimingdi çeçken siyaqtu imanыңды çeçip salat ekensin. Kiyim menen zina kıla alasın mı? Kiyimdi çeçken siyaqtu imanыңды ajıra. Eger tövbe kılsan, jaratkanga jalbarıp ökünsen imanın kayra kelet. Urmattуу musulman bir tuğanım, dagı bir söz. Ey erkekler! Cevap ver, ey erkekler! Ey erkekler! Namustu bol, ayalın da saktayt namısın. Ey erkekler, namustu bol, ayalın da saktayt namısın. Musulmandın sapat emes, aram jolga barışın. Zina kılıp oynaş kütsen, karız bolut moyununa, erte keştir üy bülöğünden bire töleyt karızın. Ey buzuku, başkalardın buzgan üyün ortosun, urmat körböy jaşoğunda kor bolup ötösün. Tegin taza şarapattu bolgondo buzbayt eden musulmandın ordosun. Zina kılsan zina bolot. Üy bülöğündün içinde. Düşün bunu. İman bolsa, akıl bolsa dilinde. 1000 dirhamga, 1000 rubulga zina kılsan, jaşınıp bilip koygun bir tiyinsiz, bir kapeksiz zina bolot üyüngde. Урматтуу мусулман бир тууган, кээде жашынып алып 1 рубль, 1000 рубльга башкага көңүл бургун. Сен бирөөгө карыз бердиңби? Карызыңды өтүп кетсең ким төлөйт? Балдарың жаназа мен төлөйм дейби? Зина кылсаң, үй бүлөңдөн со карызыңды бирөө төлөйт экен. Пайгамбар алейхисаламга бир жаш жигит келди. Жаш жигит келген, кычырап турат, күчкө толгон. Я Расулулла, изанли биз зина. О пайгамбар, мага зина кылууга уруксат бер dedi. Нені сұрап атат? Мен ойноштыққа, зина қылуға рұқсат бер дейді. Пайғамбардың жанында тұрған Абу Бакырдың, Хазірет Умардың көзі қарегіден шыға тұрған болып ачуланып, емне дейсің? Пайғамбарға ұшы сөзді айтасың. Елестетме азыр біреуін келіп, муфти Хазірет, маға рұқсат берің зина қылуға десең. Бұл пайғамбарға айтып атат. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва салламдың жанындағы сахабалар ачуланған кезде пайғамбар айтат, кел балам дейді. Зина қылуға рұқсат берген баланы жанына отырғызып, не қылам дейсің дейді.
никесіз біреудің қызын менен ойнош болам дейді. Пайғамбар айтады, сенің қыздарыңа біреудің ушундай кылуусун каалайсыңбы дейді. Ата енем сага курбандык болсун, я Расулалла, менің қызыма ким мындай кыла турган болсо анын чоң энесин көрсөтөм. Сенин апаң менен біреудің зина кылуусун каалайсыңбы? Я Расулалла, ата енем сага курбандык болсун, мен энеме бирөө жакындасын, эмне кылам? Сенин апа эжеңе каалайсыңбы? Жок. Тай эжеңе каалайсыңбы? Жок. Бир тууганыңа каалайсыңбы? Жок. Пайғамбар ошондой эле адамдарда каалабайт дейт. Сен зина кылам деген бирөөдүн кызы болот. Сенин зина кылам деген бирөөдүн аялы болот. Сен зина кылам деген бирөөдүн эжеси болот. Сен зина кылам деген бирөөдүн апасынын бир тууган апа эжеси болот. Ошондон урматтуу мусулман бир тууганым, бул зина карыз. Кызыңа каалабайсыңбы? Ошондой эле кыйынсыңбы? Өзүңдү кармай албай жатасыңбы? Эркек болсоң никеленип үйлөн. Чыдайсыңбы, жарайсыңбы? Бирөөгө канбай жатасың, никелеп экинчисин ал. Шарият менен алып жашагын. Нике менен жашагын. Жашынып алып шыйпыңдап. Кээ бирлер сурап калат да, кээ бир сурооду. Устаз, ушул иш туурабы дейт. Мен айтам, кээ бир нерсени устаздардан, тамыладан сураба. Жасаган ишиң туура эмес экенин кээде үйүңдө багып жаткан мышык дагы билет. Дасторкондо жеп аткан балыктан кичине мышыкка берсең, жаныңда шыйпалап эркелеп жейт. Бирок дасторкондогу этти мышык өзү урдаса, жашыны барып алыста жейт. Туура эмес экенди мышык да билет. Сен кээ бир ишти бирөө көрбөсүн деп атасыңбы? Жашынып атасыңбы шефтен, начальниктен, атаңдан, апаңдан, аялыңдан? Значит, бул туура эмес. Аны бирөөдөн фатва сурабай эле кой. Сенин жүрөгүң сени ошо туура багытка баштап атат. Урматтуу мусулман бир тууганым, зынадан алыс бололу. Эми дагы токтоло турган маселе. Бүгүн адам баласы карыз берүү эң сооп иштерден. Адамбыз бири-бирибизге муктаж болобуз. Кээде карыз аласың, кээде сен муктаж болуп бирөөгө карыз бересиң. Бирок бул тамаша чындыкка жараша бирөөдү өзүңдөн алыстаткың келсе, бирөөдү вообще көргүң келбесе, карыз берип койгуң келбей коет. Телефонуңду да албай коет. Кол менен бер, бут менен чуркап жүрө бересиң. Азыр бергендер күнөөкөр болуп калды азыр. Жалынып жүрүп карызыңды аласың. Мен айтайын деген маселе, урмат, пайгамбар айтат, карыз алуучулар, мо пайгамбардын хадисини кулаңарга күмүсүргө, манахаза муаланнас юриду адааха аддаллаху анху. Ким бирөөдөн карыз алганда ниети, Кудайым буйрса ушуга кайтарам, биринчи возможность, первый возможность берем десең, Аллах Таала ийгилик берип сенин карызыңды төлөйт. Кимде ким карыз алганда, ушто мо миллионер го бу. Монун дүкөндөрү бар. Алсам, бербесем да болот десең, ömür boyu төлей албайсың. Пайғамбар айтат, манахаза амвалан нас юриду итлафа атлафа Аллах, бирөөдүн малын алып жөнле сарптап таштайын десең, чачып таштайын десең, Аллах Таала сени чачып салат, ömür boyu төлей албайсың. Ошондон карыз алгандар ниетиңди оңдо. Бирөөдүн акын жебе. Дагы башка маселе. Россияда жүрөбүз. Кээ бирлер айтат, ну что русский дейт бул дейт. Musulman emes ko deydi. Kıyamatta şahit Allah jölünde ölgön şahitin bardı günösü keçirilet. İlla dayin karız keçirilbeydi. Bendenin akını keçirilbeydi. Elestetkin mekeningdi korkup kaza oldun. Diningdi korkup kaza oldun. Mekeningdi korkup durup ölüp kaldın da şahit deysin. Biroq Allah Taala günöleringdi keçiret, karızыңды keçirbeydi. Janazaga katışkansarбы? Janazaga katışkanдар kol көтөрүлөчү. Janazadan aldın molda aytат. O baldары бирөөгүн чыгып дейт. Мо маркумдун карызы болсо төлөйсүңбү деп чыгып. Маркум атамдын аласа бересе болсо мен берем дейт. Пайгамбар бир күн бирөөдүн жаназасын окуйм дегенде, моунун карызы барбы десе бирөө 338 сом карызы бар экен. Bir канча дирхам. Кыргыз сомуга канча экен? Пайгамбар мен мунун жаназасын окубайм дейт. Бул бенденин карызын бербептир, окубайм деп жөнөгөндө, Абу Дарда деген сахаба, я Расулалла токтоң дейт. Мунун карызын мен мойнума алам, жаназасын окуң дейт. Пайгамбар жаназаны окуйт да эрте менен намазга келип, Абу Дарда, кечеги майыттын казы болгон адам карызын бердиңби дейт. Я Расул, эмеле таң аттыгы бере элекмин дейт. Пешинде келгенде, Абу Дарда бердиңби десе, я Расулалла карызын бердим дегенде пайгамбар алакан жай бата кылат. Аллахым Абу Дарданын денесин азаптан, кыйынчылыктан куткаргын, кечеги майыттын денесин кыйынчылыктан куткарган үчүн дейт. Урматтуу мусулман бир тууган, кээде атаңдын карызын бербестен, апаңдын карызын бербестен күмбөз кургандын пайдасы жок.
Ошондуктан тирүү кезиңде урматтуу мусулман бир тууган, бирөөдөн карыз алганда бирөөдүн акынан корк. Ошол эле кезде айтайын деп баса белгилей турган нерсе, бул христиан эле, бул яхуди эле, бул башка дин эле, индус эле, кореец дебестен, алар кыяматта сенин акчаңа муктаж болбойт. Сенин эч нерсеге, алар кыяматта сенин иманыңды сурайт, эгер иманың болсо. Иманын мага берсин дейт, мен бейишке кирем дейт. Урматтуу мусулман, ошондуктан баса белгилеймин, кээде башка дин өкүлү экен, андай экен, мындай экен деп бирөөдүн акын жебегиле. Кээде таксиде калып кетеби, кеп көрүп, машалла, Кыргызстан дейт, ушунча акчаны алып барып берди дейт, сыймыктанасың. Кыргызстандык жигит дейт, метрода бирөөдү куткарып калды дейт. Кыргызстандык жигит моундай кылды. Кыргызстандык жигит бабушканы бир мошенниктерден куткарды. Мусулмандар сыймыктанабызбы? Ошол эле кезде бирөөдүн телефонун урдаган кезде, бирөөң канын төгүп койгон кезде, бирөөң наркоман болгон кезде жер карап биз намыс кылабыз. Эл караган ата энеңердин жүзүн, элиңерди жер каратпагыла. Россияда бүгүн 1066 жигит, Россия Федерация 1066 жигит түрдүү статьялар менен түрмөдө отурат. Алардын көпчүлүгү наркоман, аракош, кээ-бирлерге наркотик ташыгандар. Бирөөдүн буюмун, аманатты ар ким менен могу жеткиз десе жеткизе бербе. Мындай сактанганды Кудай сактайт. Урматтуу мусулман бир тууган, адамды айвандан ажыраткан эң баалуу нерсе эмнең бар? Акылбы? Эми карагыл, акыл эң баалуу нерсе, имандан кийин акыл болот. Акыл. Эми урматтуу мусулман бир тууганым, сен Аллах Таала аракты эмне үчүн арам кылган? Колуңду кармайсың дагы. Мен өмүрүмдө тос айткан эмесмин. Өмүрүмдө арактын бир тамчысын ичкен эмесмин. Арактын эжеси винода ичкен эмесмин. Арактын сиңдиси пивода ичкен эмесмин. Арактын апэжеси коньягында көргөн эмесмин. Бирок арак ичкендерди мен телевизордон көргөнмүн. Кинолордон көргөнмүн, көчөлөрдө көргөнмүн. Мисалы азыр бүгүн бардык, муфти хазрат менен ак балык жедик, аты эмне эле? Палтус, машалла. Икра. Түрдүү балыктар жегенде шашпай, даамдап жутасың. Шашлык жесең да, кийин кичине кирсең шашлыктын жыты келет, приятно. Кээде нанды жеп шашлык ала албай турсаң, шашлыктын жыты менен жеп аласың. Таттуу тамакты шашпай, чайнап, даамын билип жутасың да. Арак ичкендерди карасаң, Алланы ху исмини чыгарып туруп, көзүнү жумуп, рас жутуп ийет дагы. Пиязды жыттайт. Пияз таппай калса наскисин жыттайт. Хлебти жыттайт. Мен ойлоймун да, бул арак деген нерсе өтө ачуу нерсе окшойт дейм да. Ачуу нерсени адам жутуп берет да көзүн жумуп. Ачуу болобу? Мунун даамы кандай? Көзүнү жумуп, жутуп, деп калат. Ошого караганда өтө ачуу окшойт дейм да. Сахалиндик бир туугандарга мен тос айтуудун жаңы 2023-жылкы тосту үйрөтүп кетем. Мындан кийин иншалла тос айтпайсыңар, арак ичпейсиңер. Кээ бирлериң бүгүн мана маркум мекендешип өтүптүр, келгиле бир алакан жайып 4 аят окуп, Куран окуп кой десе, ушул жерде окуган көпчүлүгүн Куран окуй албайсың. Атаңдын өткөнүнө 1 жыл болуптур, бир Фатиха окуп, балдар менен дуа кылалы десе, атасыга Фатиха окуй албайт. Кызыңды чыгарып атабыз, мана кызың алкыш батасын бер десе, кыз чыгарган 50-ге кирген жигит кызыга бата бере албайт. Уул үйлөп үйүңө жаңы келин келди, келинге бата бер десе, бата бере албайт. Ошого рюмканы берип койсо, тост айтат да, булбул. Тим эле шайыр. Эми тос айткандар мынтип айтабыз. Жакшылык болсун, ийгилик болсун, за ваше здоровье эмес. Мындай дейсиң. Аллах берген акылымды жоготуу үчүн. Адамдык даражадан айвандык даражага түшүү үчүн. Адал эмгек менен тапкан акчамды арамга иштетүү үчүн. Балдарыма жаман үлгү болуу үчүн. Көчөдө айван сыяктуу жатып калуу үчүн, керек болсо шымымды булгап коюу үчүн. Келип үй бүлөмдүн тынчтыгын талкалап жок кылуу үчүн. Элиме жериме шерменде болуу үчүн. Жок дегенде эң жаманы иманымдан ажырау үчүн. Аллах жүрөгүмдөн чык деп туруп көтөрүп жутуп ийесин эми.
Ошентип айтасыңарбы? Урматтуу мусулман бир тууган, кегеле токтотолу. Муну эмне атап? Аллах сыйла берген акылыңды жоготуу үчүн. Арак менен ким ийгиликке жетти? Моголдордо кээ бир айылдарга барсаңчы, алкоголизм, алкаш, вообще болуп калганда, адам болбой калганда, бомбуш болуп кеткен. Ошол сендей эле адам. Анын акылын эмне жок кылып атат? Мен 2002 жылы Америкага барсам, Кыргызстандын сыймыктуу бир журналист бар, Азамат Алтай деген аксакал менен жолуктум. Нью-Йоркто жолугу Азамат Алтай аксакал каарып, титиреп болуп калыптыр. Ата, кыргыз элиге эмне деген салам айтасыз десем, элим эсинин баарында этегин жыйнасын, Кыргызстандын элинин түбүнө арак жетет, арак ичпесин деди. Арак менен ийгиликке жеткениң болсо кол көтөрчү. Ким ийгиликке жетти? Эч ким жеткен эмес, жетпейт деле. Аллах сыйла берген акылыңды жоготпогон. Урматтуу мусулман бир тууганым, Хазирети Умар айтат. Бир маарекеге бардык дейт. Каяга? Мареке деген тойго эмес, газатка. Жихадка бардык дейт. Бирөө өлгөндө сахабалар шахид, шахид, шахид деп калды дейт. Хазирети Умар шахид, шахид дедиле, пайгамбар айтты дейт. Бул шахид эмес деди дейт. Сахабалар бир мусулман өлүп калса, шахид, шахид дедиле, пайгамбар айтты. Бул шахид эмес деди. Эмне үчүн? Я Расулалла, эмне үчүн шахид эмес деди? Пайгамбар айтты, мен муну дозокко түшкөнүн көрдүм деди дейт. Я Расулалла, мунун дозокко түшкөнүн эмне үчүн көрдүңүз деди. Бул Кудай жолунда өлдү го дедиле. Бул бирөөдүн бир кийимдик материалын урдап кеткен деди. Жалпы коомго тиешелүү болгон, мусулмандарга тиешелүү болгон бюджеттен бир кишилик 3-4 метр материал урдап кетиптир. Пока эл бөлө элек кезде эмне кылыптыр? Биз кээде унчукпай эле бюджетпи, элдики, коомдуку, фондтуку чүтүп берип атабыз го. Илгери аялдарга да рахмат. Илгерки сахабалардын аялдары эрте менен жумушка кеткенде айтат экен: "О, балдарым, атасы, мен эски кийимге чыдаймын, курсагымдын ачканына чыдаймын, дозоктун отуна чыдабайм. Бизди арам менен бакпагын, бирөөдүн акын алып келбегин, жетимдин акын жебегин, жесирдин акын жебегин, бизге адал эмгек менен акча таап кел" дейт экен. Урматтуу мусулман бир тууганым, келгиле. Бүгүн сөзүбүз жөнөкөй, кур болбостон, иншалла бирөөдүн акын жебейбиз, Унчукпайсыңар да? Жебейбиз, иншалла. Тирүү кезде бирөөдүн акы болсо кайтарып бергиле, урматтуу мусулман бир тууганым. Аллах Таала Куранда 114 сүрө бар. Канча сүрө бар экен? 30 пара Куран, 300 парак. 114 сүрөнүн 2 сүрөсү монтип башталат. Бардыгы башка аяттар менен башталат. 114 сүрөнүн 2 сүрө Вайлун деп башталат. Не экен? Вай дейсиң го. Вайлун деген, вай деген дозоктун бир өрөөнү экен. Неси экен? Дозок өзү, ey Кудайым, бизди вай өрөөнүнөн сакта дейт экен. Не экен? Бетте Аллах Таала каргыш менен вайлун, жашоонда вай деп өтсүн. Өлгөндө Куран дозоктун вай деген өрөөнүнө түшсүн. Ким я Аллах? Каргыш менен баштап атат. Наалат менен баштап атат. Ким? Вайлул лил мутаффифин аллазина иза кталу алан наси ястафун ва иза калуhum ва вазануhum юхсирун. Дозоктун вай өрөөнүнө түшсүн. Кимде ким? Бирөөгө бирдеме саткан кезде таразыдан, метрден урдап калат. Грамдан уруп калат, өлчөмдөн уруп калат. Бирөөгө буйрумса, ва иза калуhum ва вазануhum, качан башкалардан алса, өзү так миллиграмга өлчөп алат. Тилекке каршы кээде азыр эми электрон эме болуп калды, муну да бузуп атат. Адам баласы бар жасайт экен. Илгери базарга барсаң, көптөгөн бая килограмм кара таштар бар, 1 килолук, 5 кило, бардыгын астыга пластин тыгып койгон да. Ошо 300 грамм менен 200 грамм менен өлүп эмне болуп кетесиң, байып кетесиңби? Сен пайгамбар айтат: "Ай жисмин набата мин сухтин фаннару аула би." Кайсы дене арам менен азыктанса, кайсы дене арам тамак жесе, бирөөдүн акын жесе, урдап жесе, тараздан алдап жесе, метрден алдап жесе, китайский буюмун корейский, японский же болбосо турецкий деп алдап сатса, өзүң тиктиңби? Мадейин Кыргызстан эле деп кой. Аяка эмне кыласың Корея немесин бастырып? Бул кимде ким? Пайгамбар айтат: "Ким
дин денесі арақ менен азықтанса, ал дене дозокка гана татыктуу дейт. Каяк татыктуу экен? Эмне үчүн балдарыңды дозокко алып баргың келеби? Бүгүн илгерки аялдар не дейт экен? Ой, арам менен бакпагын жакшы иштеп келгин, адал эмгек кылып келгин десе, азыркы аялдар не дейт? Давай неси дейт. Справа, налево, кайдан алып келсең, лишь алып келсең болду, мен iPhone 14 алышым керек. Мен жакшы акыркы моданы кийишим керек, мага шуба керек, мага. Келиңиздер, урматтуу мусулман бир тууган, дин жөнөкөй эле маселе эмес. Дин менен динибизди жакшы үйрөнөлү. Динибиз менен жашайлы. Hazret Umar aytты: "Kunu du'atan wa antum samitun." Силер барыңар даватчы, үгүтчү болгула, динге чакыруучу болгула. Кантип я Расулаллах, кантип даватчы болобуз? Дин билбейм, Куран билбейм, аят билбейм. Wa antum samitun, үн чыкпай дейт. Молча. Кантип динге чакырасың, үн чыкпай? Адеп ахлакың менен, жүрүш турушуң менен, өзүңдүн жакшы нраваң менен, өзүңдүн тазалыгың менен маршрутка чыктың да. Машалла, жаныңдагылар, какой приятный запах. Это мусульманин? Молодец дейт. Машалла, паркка барып отурдуң. Паркта балдарың эс алдың дагын, бутылка башкан жейип алып кеттиң. Ой, молодцы, как мусульмане какие дейт, Bir бабушка келди, жүгүн алдыңдағы көтөрүп, подъезден өзүнүн лифтке чыгарып койдуң. Спасибо, сынок дейби? Ал сага эмес, сенин диниңе рахмат айтып атат. Сени тарбия алган ата-энеңе рахмат айтып атат. Урматтуу мусулман бир тууганым, келиңиздер. Үн чыкпаган даватчы болгула дейт. Базарга иштегендер кол көтөрүлөчү. Таксисттер. Клиент тартуу үчүн таксиңди жакшы кыласың, освежитель коюп коесуң, клиентке приятный болсун деп, эмне үчүн нени тартып атасың? Клиент. Эмне үчүн диниңдин ошол жакшыгын жагын көрсөтүп, диниңдин улуулугун көрсөтүп, дин адеп ахлакын көрсөтүп, диндин тазалыгын көрсөтүп, клиент чакырбайсыңбы? Кегеле, урматтуу мусулман бир тууган. Дин менен жашоо, динди туура түшүнөлү. Анан келип жөнөкөй бүгүн сөз айта берет дебегин да. Мен сизге жеткиздим, урматтуу мусулман бир тууган. Эми амал кылуу бар эми. Амал кылбасаң жараткан Аллах Тааланын астына жооп бересиң. Вайлун лил мутаффифин. Тараздан алдагандарга чоң азап болсун. Аллазина изактала наси ястафун. Алар адамдардан бир нерсе алганда так кемтиксиз алат. Ва иза калу мавазанухум юхсирун. Башкаларга саткан кезде өлчөмдөн, метрден, граммдан урдап калгандар. Ала язунну улайка аннахум маб'усун. Ошол алдамчылар, жалганчылар, мошенниктер эртең Кудайдын астында тирилерин билбей бекен? Ли яумин азим, кыямат күнүндө. Кыямат күнүндө Аллах Тааланын астына баарыбыз барабыз. Бир мисал берейин, мисал эсиңерде калат. Hazreti Umar адилеттүү падыша. Ким? Адилеттүү падыша өзүнүн кол астындагы баарын текшерет экен. Бир күн Мадинанын чөлүндө кой кайтарып жүргөн бир койчу баланы сынайын деп келсе, негир, кул, раб бирөөдүн колун кайтарып, коюн кайтарып жүрөт экен. Hazreti Umar келет да, балам дейт, кел дейт. Абет болуп калды, козуңдун бирөөсүн бергин союп жейил дейт. Десе, кой кайтарып жүргөн кул бала, негир бала кечирес дейт. Бул кой меники эмес, бул хажайындыкы дейт. Кимдики? Кожоюндуку дейт. Бере берсең дейт, абет болду, койду биз сатып алабыз дейт. Союп, бышырып, шорпону кылабыз, куурманы кылабыз дейт. Хажайынга койду карышкыр жеди деп коесуң дейт. Не дейт? Азыр сен хажайындын сементин сатып берип, сен хажайындын плиткаларыны, кафелдерин сатып берип, не хватит деп тура бересиңби? Hazreti Umarга коюңду карышкыр жеген деп айтасың деди. Жанагы негир болгон кул айтты, эгер мен кожоюнга карышкыр жеди деп айтсам, айналлах, Аллах эмне деймин деди. Кимге? Кожоюн көрүп экен, менен Аллах көрүп турат. Аллахтын астына барганда эмне деймин? Айналлах деген арабча, Кудай кайда калды? Кудай кандай калды? Кудай кайда калды dedi. Кудай көрүп турбайбы dedi. Hazreti Umar жүрөгү титиреп сүйүндү дагы.
Кудайыма шүгүр, менин шаарымдагы, мени менен жашаган, мешитке келгендер эмес, керек болсо кой кайтарган койчулар да Кудайдан коркот экен деп, кечинде кел дагы баягы койчунун хажайыны ким деп издесе, паланчы бай деди. Барып байдан кулду сатып алды биринчи. Кул ким? Жанагы баланы сатып алайт, бүгүндөн баштап сен эркин, свободасың болду деди. Андан кожоюндан бир канча койду сатып алып, могу сеники бүгүндөн баштап деди. Эркин жашай бер деди. Бирок балам сага айта турган бир насаатым деди. Сени кулдуктан куткарган бир сөз дейт. Кайсы сөз? Сени кулдуктан куткарган бир эле сөз куткар. Кайсы сөз куткарды? Аллах көрүп турат. Аллага эмне деймин? Ким көрүп турат? Аллах көрүп турат. Айтпайсыңарбы? Ким? Эми сен урматтуу мусулман бир тууганым. Бөлмөгө кирип, жаман сайтка кирип, чукулап отурганыңда сенин жашооңдо Аллах кайда? Сенин машинеңде бирөөдүн бир буюму калган кезде акырын чөнтөгүңө салып койдуң. Жашооңдо Аллах кайда? Хажайын тапшырган аманаттын четинен акырын жеп атасың, сатып атасың. Сенин жашооңдо Аллах кайда? Сен үчөөң, төртөөң отуруп алып, бирөөдү шубап гыйбат кылып атасың. Сенин жашооңдо Аллах кайда? Отуруп алып, трейбалист болуп, элди бөлүп атасың. Сенин жашооңдо Аллах кайда? Машинең менен жашыны барып, бир чөчүн аял менен зынага боло турган иштерди кылып атасың. Сенин жашооңдо Аллах кайда? Аллах Кур'ан алам я'лам би анналлаха яра. Сен эмне Аллах көрүп турганын билбейсиңби? Сен Аллахнын назары сен аялыңча жокпу? Аялыңдан коркуп атасың. Шефтен коркуп атасың, начальниктен коркуп атасың. Аллах Таала ошолордон да төмөнбү сенин жашооңдо? Кудайдан коркпойбузбу? Келгиле урматтуу мусулман бир тууган. Бендеден, камерадан, соцсеттен, башкадан коркпостон кимден корколу? Кимден? Айтыштан да коркуп атасыңар, а? Кимден? Келгиле урматтуу мусулман бир тууган, Кудайдан коркуп жашайлы. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам эми карагыла, дагы бир сөз менен сөзүмдү аяктайм. Пайгамбар ала көңүл булгула дейт. Көңүл бургула. Пайгамбар айтат: "Ала мен залама муахидан." Кимде ким өзү менен бирге жашаган башка дин өкүлдөргө зулум кылса. Сен мусулмансың, христианга зулум кылдың, еврейге зулум кылдың, же яхудиге зулум кылдың, же буддистке зулум кылдың. Пайгамбар айтат: "Көңүл бургула, кимде ким башка дин өкүлүнө зулум деген акыны жедиң, уруп койдуң, канын төктүң, башка кылдың. Ау каллафа фаука таакати, же анын кудурети күчү жетпеген нерсени милдеттүү кылып жүктөп койдуң. Жумуш аткар деп зулум кылып атасың. Ау ахаза минху шай'ан, же ошолордун бир буюмун алып койдуң, балонун урдап кеттиң, дамкраатын урдап кеттиң, капчыгын урдап кеттиң, соткасын урдап кеттиң. Би гайри тибин нафс, ал өзү разы болуп берген жок. Сен жашырып алдың. Не болот я Расулалла? Фа ана хаджижуху яумал кияма. Ошол бенденин душманы кыяматта мен болом дейт. Элестетин, кыяматта сенин каршыңа чыккан душман Замир Хазрет эмес экен. Мухаммад Якуб Хазрет эмес экен. Сенин кыяматта сага каршы чыккан мен эмес экенмин. Же Исебек ажы эмес экен. Кыяматта сага каршы болгон ким экен? Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам. Элестетин, Кудайым сактасын, урматтуу мусулман бир тууганым. Бөтөн элде, бөтөн жерде жүрөсүңөр. Биринчиден жанагы клиентти тартып, таксиңди, башкаңды кооз көрсөткөндөй, диниңерди башкаларга жакшы жагын көрсөткүлө. Динге тил тийгизбегиле. Элиңерге, жериңерге тил тийгизбегиле.